Мен турган жер туугандар бул Башбулак айылы. Нак центринде турам. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Башбулакка кирип келе бересиздер. Ориентирде мына жердеги, мына фуранын артында жайгашкан Башбулактын чоң мектебин алсаңыздар болот. Ошол мектептен сиздер өтүп, бул жак Ошалай трассасы. Өтүп эле солго буруласыздар дагы. Түз 150 метр, 200 метр кирип барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жакын, өтө жакын. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Толук бүт элек, бышкан кирпич. Мындай бирис алып, каалагандай бүт көрүп, кирип жашай бересиздер. Анан жанагы Ошалай трассасына 200 метр гана чыгат туугандар, кийин келип көрүп кетесиздер. Так, мына көчөгө киргениңиздерде бул биринчи үй. Оң тараптагы мына ушул экинчи үй сатка чыгып атат. Жери 6 соток, кызыл китеби бар. 6 соток болгондо туугандар, мына көчө тарабы узуну 30 метр болот, бул жака 20 метр болот, Граница ушул жерден башталат. Анан о Пескалок соборунун аягына чейин болуп калат. Кыскасы бул үйдүн төрт тарабы ограждение болуп тосулган, чек аралары такталган, варата орнотулган, кызыл китеби бар. Нак акчага сатылат, же болбосо кимиңиздердин Ошто квартираңыздар болсо, эси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Ошону эске алып коюңуздар. Эми коммуникация боюнча сүйлөйлү. Свет бар көрүп атасыздар. 5 кошкон эл, үйлөрдүн саны көп. Чоң трассага 200 метр гана чыгат. Суу маселесине келе турган болсок, бекеринен Башбулак деп айтылбайт. Мындай жатканда жерди 30-35 метр каздырсаңыздар, таза суу чыгат. Азыр бул жерде бардык жашагандар эле суу чыгарып алган. Суу чыгарып иштеген балдар бар. Розеткага сайып койсоңуздар эле, шлангыдан булактын муздак суусу 24/7 жакшы напордо чыгып турат туугандар. Бекеринен Башбулак деп айтылбайт, ошону эске алыңыздар. Анан квартираларга дагы алмашуу жолдору бар, жакшылап эске алыңыздар. Ушундай көрүнүштө. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка ушул үйдүн видеосунун ссылкасын жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Так, баратан ачып кирдим. Жери теп-тегиз. Бул жака дагы место калтырылган. Бышкан кирпич, сейсмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулуптур. Подвалы дагы бар, аз тосуп коюптур. Эми жакшы да Полторашка тибиндеги үй болгон болсо, подвалын скват катары колдоносуздар. Анан туугандар, бул үйдө азыр ашыкча 5000 кирпич дагы бар экен, мондайча. Бардыгын калтырып кетет экен. Сырт тараптан мындай шагылы дагы бар, топурактары бар, кошумча курулушка мына кумдары бар. Жогору тарапта дагы шагылы бар экен. Бүт бардыгын, кыскасы, эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгын калтырып кетет. Түшүндүңүздөр, Мына ушундай кылып жакшына көргөзүп берейин биринчи. Сонун Пескалок собору менен тосулган. Бардыгы жакшы. Так, үйдүн узун турасы 11ге 12 деди окшойт, адашпасам. Бышкан кирпич, сейсмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган. Крышасы шипер менен жабылган, бирок черный потолок боло элек. Счетчиктерди, светтерди алып келип коюптур. Так, эми жүрүңүздөр. Үйдү көргөзүп берейин. Мына жер ошондо кире бериш болот да. Ушул жер кире бериш болот. Мына жака эшик орнотулат. Туугандар, үйдүн ичине дагы кирдим. План боюнча мына жер өзү коридор, узундан кеткенче. Мына жак эң негизги эшик, үйгө кире турган. Ошол жактан кирдим деп элестетиңиздер. Эми сол тараптан баштайм. Так, бул биринчи бөлмөсү, менимче кухня окшойт. Мына жака сиздер печка кылып койсоңуздар болот. Мындай жөн эле көргөзө берейинчи. Кийин каалагандай кылып өзүңүздөр бөлүштүрүп аласыздар комнаталарын. Телефондо бүтө турган иш эмес. Мына жак бөлмөлөрү, комнаталары неме болуптур? Черный потолок болуптур да. Кечирип коесуздар. Черный потолок болуптур. Мына мен айткан подвалы. Ошол тараптан подвал кыласыздар, эшик орнотуп. Так, кыскасы азыр 2 комнатасын көргөзүп бердим, Потолоктору черный потолок болгон. Жана адаш айтып алыптын, кечиресиздер. Так, азыр эми мына жака өтөйлү. Кирпич, шагыл бардыгы калат. Ошондой. Так, бул жактан чыгабыз. Бул да бир комната өзүнчө.
Жүріңіздер. Так. Туғандар. Шундай қандай болып қалтады? 1, 2, мен артымдағы 3, 4, 5. 5 комната екен. И плюс чоң коридор. Шундай, жүріңіздер әм үйдің сыртына шығайлы. Лайықтан басыңыздар туғандар, зерікпейлі. Онан дос, таныш, туған, ұруқ, группа, бүт бар тарапқа жіберіп қойыңыздар. Туғандар, қолдан келшінше үй жөнді малымат бердім. Анан үйдің арт тарауында дағы места қалтырылған. Үй менен забордың ортасына 1 метр места қалтырып қойған. Так. Болды шойт меніңше. Uzun trası 11'ge 12, 5 bölmeden тұрған үй. Жері де қазірінше пустой, қалағанда қылып өзіңіздер бөтір аластар. Лайктан басып, дос, таныш, туған, ұруқ, группа, бүт бар тарапқа ошол үйдің видеосының ссылкасын жіберіп қойыңыздар. Кирип көрүшсүн. Азыр эми издегендер көп. Тем более Башбулакта кыйла көтөрүлүп калган. Үйлөр көбөйүп өзүнчө шаарга жакын депчи. Ушул жерден жакшы көрүнөт экен. Баасы $65,000. Анан кеми бар. Эйсин номер ушул видеонун экранда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик. Өзү менен сүйлөшөсүздөр. Содулашуу жолу бар. Жакшы кеми бар деп айтты. $65,000 экен өзү баасы.